бүгүн биз баш оору жана баш айлануу боюнча ушул чоңубуздан сурайбыз. Канткенде жакшы болду, ошол жөнүндө өзүнүн кантип ооруп калды, анан канткенде азыр ушул оорунан чыгып атат, өзүнөн угайлы. Жашыңыз 51 жаштасыз. Сиз кандай даттануу менен келгенсиз бизге? Баш айлануу. Баш айлануу. Кантип башталды баш айланууңуз? Баш айлануу башталганда баштын арка жагынан толкун болуп келип, анан башым айланат. Демек, баш жактан, желке жактан кандайдыр бир денени катуу кармаган бир толкун келип туруп, анан башыңыз тегеренип кетет. Башыңыз тегеренгени канча секундага, минутага болчу эле? Секунда болот да. 30 секунд примерно да ошондой болот, анан башым айланат. Башыңыз айланат. Баш айланган мындай кичине мындай көбүрөөк турат да. Башыңыз көбүрөөк турат. Ошол мезгилде сиз отура каласыз. Ооба. Баспастан отура каласыз, анан өтүп кеткенден кийин кайра туруп иштейсиз. Так, ушул оору, ушундай даттануу качан пайда болду? Апрелдин бир орто ченинде. Мурун мындай байкаган эмес. Эч качан байкаган эмессиз. Так, анан сиз эмне кылдыңыз апрелден бери? Ошол депрессия болуп калып ошол башталып кетти. Дагы иштим, больницага жатып чыктым. Бирок кичине жүрөк түкүлдөгү бар эле, ал өтүп кетти, бирок баш айлануу кам өткөн жок да. Дагы иштим, успокоительный иштим, баш айланганга иштим, көп дагы иштим, бирок жардам болбоду. Анан сизге келдим. Так, бүгүнкү күнгө сиз кайсы даттануудан арылдыңыз? Азыр ошол баш айлануу, ошол толкун болуп келген нерседен арылдыңыз. Так, демек баш айлануу жок болду, Баш айлануу мына мен лечение кылганыма 10 күндөн ашты, мурдагыдан кыйла жакшы, бирок кичине бир аз бар, алда сиз өзүңүз үйдөн эмнелерди жасап атасыз? Информация жасайм. Дагы Зарядка жасайм. Жана курсак менен дем алуу жасайм. Тамак жердин алдында өтүп атасыз. Сиз диета кармадыңызбы менен? Диета кармадыңыз. Жакшы. Сууну ичип атасызбы? Ичип атам. Демек, сиз мен эми аз элге айтып коеюн дегеним, сиз дарылоого келгенден кийин кандайдыр бир 5 күн 6 күндөн кийин мен жакшы болбой атам деп мага арызданып калдыңыз. 4 күндөн кийин. 4 күндөн кийин мага жакшы болбой атамын. Биз жактан көрсөтүлгөн лимфомассажды алып аттыңыз, сүлүктү алып аттыңыз, деген капельницаны алып аттыңыз, Анан бирок сиз мага 4 күндөн кийин жок эже мен жакшы болбой атам деп сиз мага арызданып калдыңыз. Анан мен айттым, отуруңуз, үйдөн эмне жасап атасыз деп сурадым. Сурасам үйдөн эчтеке жасаган жокмун деп айттыңыз. Анан мен катуу приказ бердим. Жок, мына азыр өзү айткан нерсени өттү түртүү, курсак менен дем алуу, курсакты басуу жана лимфа массажды жасайсың деп мен сизге приказ бердим. Жасадыңыз, 2 күн 3 күндө кадимкидей сиз натыйжасын көрдүңүз. Кадимкидей мына азыркы жакшы болдум деген абалга ушул үйдөн жасагандан кийин келдиңиз, Демек, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн бул эжекебизди сурандым, ушундай элге айтып коюңузчу деп сурандым. Себеби деген биз жакта көрсөткөн көнүгүүнү эле жасап эле болду, мен башка эчтеке кылбайм, силердикин алып атам го деген нерсе эң туура эмес. Чынбы? Адам көбүрөөк өзү менен өзү иштеш керек. Урматтуу мекендештер, мен айтайын дегеним, мына ушул 4 көнүгүү, көнүмдүк аткаруучу 4 көнүгүү деп которуп койгон менче. Бул курсак, өттү түртүү аркы тамак жердин астында, ич менен дем алуу, курсактагы органдарды басуу жана бездерге массаж. 4 көнүгүүнү жасамайынча биз жактан алган менен результат болбогонун мына бул эжеке бизге практикада көрсөттү да, мына ушуну мен сиздерге жеткирип коеюн дедим. Албетте, жакшы болуу бул бир Кудайдан, бирок Кудай таалам бизди себебин жаса деген да. Мына себебин өзү дагы жасады, биз дагы жасадык, Кудай көрсө жакшы результат болот. Эми дагы бир нерсе айтып кое турган нерсем, бул эжекебиз бир курсу бүткөндөн кийин мен сизди 3 айга үйгө ушул 4 көнүгүүгө калтырамын.
диета кылмаганга калтырамын, суу ичип турганга калтырамын. Ош 4 айдан кийин сиз келесиз, кайрадан биз сиздин каныңызды көрөбүз, андан кийин өкмөтү салыштырабыз. 4 айдан кийин. Урматтуу мекендештер, кандагы өзгөрүүнү 10 күндө ала албайбыз. Кандагы өзгөрүүнү 20 күндө ала албайбыз. Демек, кандагы өзгөрүүнү мен 6 айдан 2 жылга чейин берем. Бирок биринчи канды көргөндөн кийин экинчи кандын ортосунда 3 ай өтүп, ошо 4 айда биз ар бир 4 айда канды көрүп турабыз. Кайсы керексиздер кетти, кайсы туздар кетти, кайсы керексиз холестериндер кетти, канды тазаланды. Мына ушуну мен сизден суранат элем, ошо ден соолугуңуз үчүн 4 айдан кийин дагы бир көрөлү, кийинки 4 айда дагы көрөлү, дагы сиздин результатыңызды биз элге көрсөтүп туруубуз керек. Себеби деген мүмкүн сизге окшоп ооруп жакшы боло албай аткандар бардыр, ошолорго мүмкүн шыпа болуп калар деген ниет менен биз мына бүгүнкү видеону чыгардык. Саламатта болуңуздар, ден соолукта болуңуздар.